Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7 937 762 37 30. Екатеринбургда экскаватор жер казгыч менен кыргызстандыкты чаап алган. Ал каза болду. Орусиянын Екатеринбург шаарында курулушта экскаватор жер казгыч менен жумушчуну чаап алып, ал каза болду. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя кечээ 22 майда болгон. Анда экскаватор иштеп жатып, курулушта жумушчу болуп иштеп жаткан адамды жер казгычы менен чаап алган. Тилекке каршы жумушчу алган жаракатынан улам каза болгон. Каза болгон адам Орусиянын паспортун алган кыргызстандык экени айтылды. Тергөөнүн алкагында Орусия прокуратурасы тарабынан жер жумуштарын жүргүзүүдө коопсуздук эрежелеринин сакталышына жооптуу адам аныкталды. Көзөмөл органы жооптуу кызмат адамдарынын эмгекти коргоо мыйзамдарынын талаптарын сактоо боюнча аракеттерине укуктук баа берет. Ошондой эле маркумдун юридикалык абалы такталат. Тактап айтканда, ал эмгек келишими менен иштеген уюмдун кызматкери болгонбу же жарандык укуктук келишимдин негизинде ишке тартылганбы текшерилет. Булак супер кежи. Эки жүргүнчү ыргып кеткен кырсык. Номер 135 маршрутканын айдоочусу иштен алынды. Борбор каланын Жалкичи районунда болгон кырсыктан кийин номер 135 маршрутканын айдоочусу иштен алынды. Бул тууралуу Бишкек медиасынын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кечээ Масалиев менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүнчү ташыган номер 135 кечээ автобус менен Hyundai үлгүсүндөгү жеңил унаа кагылышкан. Эки адам маршрутканын терезесинен ыргып кеткен видеосу тараган. Медианын билдирүүсүнө ылайык, кырсыктан 5 адам жабыркаган. Алардын 4-өө коомдук транспорттун жүргүнчүсү, 1-өө жеңил унаанын айдоочусу болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Hyundai жол чырактын кызыл белгисинен өтүп бара жатып сүзүшкөн. Катуу соккудан кечээ автобустун каптал терезеси сынып кеткен. Маршрутканын айдоочусу иштен бошотулуп, жагдайлар такталганга чейин унаалар убактылуу авто токтотуучу жайга киргизилди. Учурда Бишкек шаарынын кайгоо милициясы тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Бишкектин транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти шаардыктарды жана айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана этият болууга чакырат. Ошондой эле коомдук транспорт маселелери боюнча 0502 205 202 WhatsApp номерине кайрылуу сунушталды. Булак Назар Ньюс кежи. Чүй облусунда эне өз уулунун ортокмогунан каза болду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымдалгандай, 21 майда милицияга Искра айылында 1955-жылы туулган аял өзүнүн үйүндө киши колдуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Жыйынтыгында кылмышка шектүү катары 1977-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал маз абалында апасынын денесине залал келтирип, андан кийин апасы каза болуп калган. Учурда тергөө иштери уланып жатканы маалым болду. Булак супер кежи. РФ менен Кыргыз Республикасынын абадан коргонуучу тутумун түзүү Мамдума келишимди жактырды. Мамлекеттик дума Россия менен Кыргызстандын абадан коргонуучу биргелешкен аймактык системасын түзүү боюнча келишимди ратификациялады. Документ жамааттык коопсуздуктун Борбор Азия аймагындагы аба мейкиндигинде эки өлкөнүн чек арасын коргоо маселелерин жөнгө салат. Ошондой эле кызматтык милдеттерди биргелешип аткарууда абадан коргонуу күчлөрүн колдонуунун тартибин бекитет. Абадан коргонуучу бирелешкен аймактык системасынын бирдиктүү аракеттеринин координациясын Россиянын аба космостук күчтөрүнүн башкы командачысы жүргүзөт. Буга чейин РФ өкмөтү Кыргызстан менен Россиянын аба чабуулунан коргонуунун бирдиктүү тутумун түзүү жөнүндө макулдашууну президент Владимир Путиндин кароосуна койгон. Андан соң документ мамлекеттик думага жөнөтүлгөн. Булак Спутник кежи. Германиянын чалгын кызматынын башчысы Россиянын аскер кубатына ачык оюн айтты. ГФР чалгын кызматынын башчысы Каль Россиянын армиясында алсырап калуунун белгиси байкалбайт деген билдирүүсүн таратты.
Die Welt басылмасы жазгандай, Германиянын федералдык чалгын кызматынын башчысы Бруно Каль Россиянын аскердик багытында алсыроону байкай алган жокпуз деп билдирген. Россия курал-жарак ок-дарылары менен жоокерлерди тынымсыз толуктап, узак мөөнөттүү согуштук аракеттерге чыдай ала тургандыгын белгилеген Бруно Каль орустарды алсырап калат деп күтпөш керектигин айтты. Ошондой эле Москва кулап калат деп күтпөгө чакырды. Буга чейин Австриянын коргоо министрлигиндеги аскердик стратег полковник Маркус Райснер көптөр Россиялык армиянын алсыздыгын көбүртүп жабыртып айтканга аракеттенип жатышкандыгын, мындай ойдон алыс болууга чакырып, душманга олуттуу кароого чакырган. Булак Назар Ньюс кечи.